Ош облусунун аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өлкөнүн сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 01:36-да Кытай Эл Республикасынын аймагында очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ош облусунун Алай районунда Нура айылында 4 бал, Эркештам жана Экизек айылдарында 3,5 балга чейин сезилген деп жазылат маалыматта. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Бишкек шаардык милициясынын башчысы Азамат Ногойбаев Бишкектин 5-кичи районунда 3 адамдын өлтүрүлүшүнө байланыштуу окуя боюнча кошумча маалымат берди. Окуя жеринде кароо жүргүзүү учурунда столдун үстүндө спирт ичимдиктери болгону аныкталган. Шектүү менен жабырлануучу мас абалында болушкан. Аны соттук медициналык экспертиза тастыктап жатат. Экөөнүн ортосунда кайым айтыш болуп, ал ушундай кайгылуу окуяга адам өлүмүнө алып келген деп билдиришкен. Анын айтымында окуя болгон учурда маркумдун коңшулары ызы чууну угушкан. Ал түнү коңшулары эмерек кыймылдап, жерге кулаган буюмдардын үнүн, кыйкырык, ызы чууну угушкан. Бирок ага көп көңүл бурган эмес, унаанын сигнализациясын уккан. Тактап айтканда, жабырлануучулардын бири терезеден секиргенде унаага урунган. Ошондо унаанын сигнализациясы иштеген. Алар ага ыкчам түрдө көңүл бурбай, үй башчысына кечирээк айтышкан. Үй башчысы кечинде үйүнө келип, видео байкоо камераларынын жазуусун текшерип жатып, болгон окуяны көргөн. Андан кийин участкалык милиция кызматкерине кабарлаган, деди ал. Жерине келген аймактык милиционер окуяны көрүп, милициянын өмөт бөлүмүнө кабар берип, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чакырылган. Андан соң үйдүн ичинде 3 сөөк жатканы аныкталганы айтылды. Милиция шектүүнүн өздүгүн видео камералар аркылуу аныкташкан. Шектүү өзү жашаган үйүнөн кармалган. Ал милицияга каршылык көрсөтпөстөн унчукпай күзөт менен тергөө кызматына жеткирилген, деди ал. Бирок социалдык тармакта өлтүрүлгөн айымдын курбусу болчумун деп, ошол кылмыш болгон күндөн бери укук коргоо органдарын адилеттүү чечимге чакырып келе жаткан Милита Мадалиева аттуу колдонуучу курбусу эч качан алкоголдук ичимдикти ичпегенин жазды. Ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси элге жалган сүйлөбөгүлө. Үй бүлөлүк чыр катары белгилеп, 2,5 жылдан кийин чыгарып жиберүүнүн кереги жок. Өзүңүздү алдаңыз. Ал эми өз жерибизде элдин зомбулукка чыдай беришине жол бербейбиз. Курбум иччү эмес, биз буга далилдерди беребиз. Ал дин жолунда жүрүп эч качан ичкен эмес жана спирт ичимдигине дайым каршы болгон деп жазды. Бүгүн 28 февралда Жогорку Кеңештин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуусунда катышуучулардын бири, журналист Куттумидин Базаркулов түштүк диалект менен күрөшүүнү сунуштады. Мен өзүм түштүктүн жигитимин, Жалал-Абадтык. Мен бир нерсени айтып коеюн. Жекеле түндүктөгү киргиздер менен алыша бербей, түштүктөгү мени ам, сени ам менен да алышыбыз керек. Мына ошентип тилди биз оңдошубуз керек. Себеп дегенде тил маселеси боюнча дагы 2010 жылы июнда Кадыржан Батыров көтөргөн. Ошол мен тилди үйрөтүп коеюн деп. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин айтуусу боюнча, ал мамлекеттик тилди колдонуунун жана мамлекеттик тил саясатын жүзөгө ашыруунун юридикалык негиздерин түзүүгө багытталган. Сиздердин пикириңиздерде диалект менен күрөшүү деген түшүнүк өзү туурабы? Кандай ойлойсуздар? Пикирлерди калтырып коюңуздар.